her bir Müslüman erkek ayaldın жашоосунда 4 nerse boluş gerek. Her birimizin жашообузда. Birincisi Allah'ın zikri. Allah Taala'nı estep жашайлы. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, токто дагы, ачта дагы, оорусак да, ден соолукта болсок дагы, байып кетсек дагы, ишибиз жүрүшпөй кембагал болуп калсак дагы, Allah'ını estегенде таштабайлы. Бул ааламдын кожоюну, ээси, жаратуучусу, сизге бизге күн сайын өмүр берип аткан, 360 муун мүчөнү тартуулаган, эртеңки тагдырыбыз анын колунда, Allah'a ahiretke barganda жолуга турган, түбөлүктү бейишибиз менен дозоктун чечимин чыгара турган Allah, ошону эстеп жашайлы. Көздү берген Allah'ны эстеп жашайлы. Кулакты берген Allah'ны эстеп жашайлы. Жүрөктү соктуруп аткан Allah'ны эстеп жашайлы. Каныбыз айландырып аткан, түнү уйкусун берип, эс алдырып аткан, ырыскыларын берип аткан Allah Taala'ны эстеп жашайлы тургандар. Куранда Allah Taala айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп турамын. Силер мени эстегиле, мен силерди эстейм. Biz estebesek de Allah bizni unutmayın. Бирок Allah Taala biz Allah'ını estesek, Allah bizi жакшы көрүп эстейт. Разы болуп эстейт. Сыйлыгы менен, хидаяты менен, кечирими менен, райымы менен, айкөлдүүлүгү менен эстейт. Бизге бакыт берип, жакшылык, ийгилик, жеңиш берип эстейт тургандар. Ошондуктан жараткан Allah Taala'ны эстеп жашайлы. Бул дүйнөнүн кооздугу Allah'нын зикри менен, ахиреттин кооздугу Allah'нын кечирими менен, бейиштин кооздугу Allah'ны көрүү менен дейт бир аалымдар. Ма табаты дунья илля би зикрик. Бу дүйнө кооз эмес. Дүйнө жакшы эмес. Allah'nын зикрисиз. Allah'ны эстебей кантип адам жашайт? Жараткан Allah Taala'ны эстебей кантип жашайт? Allah Kur'an'da ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandуулар, силер Allah'ны көп эстегиле. Силер Allah Taala'ны көп эстегиле деген буйрук келип атат. Ошон үчүн тугандар, ар бирибиздин тилибизде Allah'нын зикри болсун, жүрөгүбүздө Allah'ны эстөө болсун. Тилибизди көндүрөйлү. Лухман Хаким баласына айткан: "Балам, балам, сен тилиңди көндүр, Allah'нын зикрине көндүр" дейт. Пайгамбарыбыздан канча деген сахабалар сурашкан: "Я Расулаллах, мага бир ушундай бир амал айтыңыз, ошону мен бекем карманайын." Пайгамбарыбыз не деди? Тилиңди Allah'нын зикри менен дайыма ным карма, өл карма, Allah Taala'nын зикринде болсун тилиңди. Ошон үчүн урматтуу умрачылар, биринчи биздин жашообузда боло турган, жашообузду кооздой турган, жүрөгүбүздү нурлай турган, кабырыбызды нурлай турган амал бул зикир экен. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Кабырдын азабынан Allah'нын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок" дейт. Карачы. Кабыр азабынан Allah'нын зикиринен дагы өткөн куткаруучу амал жок дейт тугандар. Ошон үчүн Allah Taala'нын зикирин кылып турсак, шайтан бизден качат экен. Шайтан качканда азгырыгы алсырайт экен. Арам ойлор мээге азыраак келет экен. Арам каалоолор адамда азыраак келет экен. Качан Allah'ны зикирле кылып турсак, арамдан сактануу жеңил болот. Күнөөдөн сактануу жеңил болот. Allah Taala'nын неаматтарына шүгүр кылуу жеңил болот тугандар. Ошон үчүн биринчи биздин жашообузда, мусулман эркек аялдын жашоосунда 4 нерсе болуш керек. Биринчи зикир экен. Тилибизди ушуга көндүрөйлү. Тилибиз менен пайдалуу сөздү гана сүйлөйлү. Анткени ар бир тилибизден жакшы жаман сөз чыккан, бул жазылат. Унутпаңыз, жазылат. Китебиңизге жазылат. Эртеге кыямат күнү китебиңизди жаздырган, ошону Allah Таалам окуттурат. Колубузга сизге мага тапшырат. Ар бир адам балагаттан өлгөнгө чейин өзүнүн китебинин автору. Өзү жаздырып аткан китептин автору. Сиз кандай жакшы сөз сүйлөйсүз, баары жазылат. Кандай жаман сөз сүйлөйсүз, баардыгы жазылат. Кандай жакшы амал кыласыз, баары жазылат. Кандай жаман амал кыласыз, баары жазылат.
Құранда Алла Таала мындай деп ескерту берді. Ма ялфиду мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Адамдың тілінен қандай ғана сөз шықпасын, ал жерде рақибун көзөмөлдеп тұрған, атид жазғанға таяр болып тұрған періште тұрады дейді. Тіліңізден сөз шықтыбы, ошоны сразу жазат екен туғанда. Сразу жазат екен. Хадисте келеді. Bir insan elhamdülillahi kasira деген екен. Elhamdülillahi kasira дегені Алла Таалаға өте көп мақтау болсын деген сөз. Ошентип айтса, періштелер емне деп жазайын деп, қанша соғып жазайын деп білбей қалды. Жаратқан Алла Таала қайрылады, Алла Таала айтады, пендеме рахмати касира, менің райымым да өте көп деп жазып қойғыла дейді. Қарашы. Алхамдулиллахи касира десеңіз, сіз үшін Алланың тарауынан рахмати касира, менің райымым да ошол пендеге өте көп деген жазылып қалады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте айтады, бақтылуу адам дейді, даңқ болсын ошол адамға, кимдин амал дептерінде көп истихфар жазылса, көп истихфар табылса. Мұндағы мына кете тұрғандар зикирге. Ошон үчүн дайыма Алла Тааланы зикир кылып тилибизде таштабай жүрөйлү. Дайыма. Экинчиси, мусулмандын жашоосун кооздой турган, жүрөгүн нурлай турган, жаркылдата турган амалдардын бири шүкүр. Шүкүр кылып жашайлы. Алла сизге канча өмүр берсе, канча ден соолук берсе, канча перзент берсе, канча ырыскы берсе, ушуга шүкүр кылайлы. Алла субханаху ва тааланын берген бардык жакшылыктарына шүкүр кылайлы. Ошон үчүн айтылынат, ибадаттан бошогондон кийин ибадаттагы кетирген кемчилдиктерге Алладан кечирим сураңыз, ибадатка тоофик берген үчүн шүкүр кылыңыз дейт. Ошон үчүн алымдарыбыз айткан, Кур'анды окуу бул Алланын тарабынан тоофик, буга сөз шүкүр кылыш керек. Ким Кур'анды ачса, Алла ага жакшылык каалады. Ким Кур'анды окуса, Алла ага кулак салды. Ким Кур'анга амал кылса, анын даражасы көтөрүлдү. Ким Кур'анды жайылса, пайгамбардын шапаатына бөлөндү. Агай мусулман бир туугандар, экинчиси шүкүр экен. Биринчиси зикир экен. Экинчиси шүкүр, вашкурули ва ла такфурун. Силер мага шүкүр кылып жашагыла, шүкүрсүздүк кылбагыла дейт. Жараткан Алла, фадкуру ала Алла лааллакум туфлихун. Силер Алланын неаматтарын эстеп жашагыла, мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Бактылуу болорсуңар. Алланын неаматтарын эстейле. Жараткан Алла Тааланын мына күн жаркыраган, бул да Алланын неаматы. Караңгы түн эс алган, бул да Алланын неаматы. Уйку да Алланын неаматы. Бала чака да Алланын неаматы. Курсак ачкандык да Алланын неаматы. Жада калса унутуп калган да Алланын неаматы. Алланын неаматынын эсеби жок. Ва ин таудду ни'маталлах ла тухсуха. Эгерде Алланын неаматын силер эсептеп кирсеңерчи, эсептеп баштасаңар, санап бүтпөйсүңөр. Санап бүтпөйсүңөр. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер шүкүр кылсаңар мен неаматыма дейт Алла Таала. Мен сөзсүз аны көбөйтүп берем дейт. Көбөйтүп берем. Шүкүрдүн эки пайдасы бар экен. Биринчиси, шүкүр кылганыңыз үчүн сооп жазылат экен. Экинчиси, кайсы неаматка шүкүр кылсаңыз, Алла аны көбөйтүп берет экен. Мынандай керемет. Ошон үчүн бардык пайгамбарлар шүкүр кылуучулар болгон. Ибрахим пайгамбар, мына Каабаны салган пайгамбар. Шакиран ли ан'уми. Алла Таала айтып атат, Алланын неаматтарына шүкүр кылуучу эле. Муса пайгамбарга Алла Таурат берди, улуу китеп берди, пайгамбарчылыкка тандады. Алла Муса пайгамбар менен сүйлөшүүгө Алла Таалам Муса пайгамбарды тандаган, Муса пайгамбар менен сүйлөшкөн. Ушулардын бардык белектерди, улуу сыйлыктарды бергенден кийин ва кум минаш-шакирин. Эй Муса, шүкүр кылуучулардан бол деди. Дауд пайгамбарды караңыз. Сулайман пайгамбардын атасы Дауд пайгамбардын үй бүлөсүнө кошуп туруп Алла Таала буйрук берди. И'малу ала Дауда шукра ва қалилун мин ибади аш-шакур. Эй Дауд пайгамбардын үй бүлөсү, силер шүкүрдү амал кылып алгыла. Алла Таала айтат:
Бирок менин пенделердин арасынан шүгүр кылуучулар өтө аз дейт. Карачы. Шүгүрсүздөр көп экен, өзү жакшы адамдар аз экен, жаман адамдар көп болот экен, оңолгондор аз экен, бузулгандар көп экен, туура жолго түшкөндөр аз экен, адашкандар көп экен, бактылуулар аз экен, бактысыздар көп экен, бейишке кире тургандар аз экен, дозокко кире тургандар көп экен туугандар. Ошон үчүн Алла Таала бизди сизди Кур'андагы аз деп аталган ошолордун катарына кошсун. Насаат алуучулар аз, иман келтирүүчүлөр аз, шүгүр кылуучулар аз деп айтып атпайбы? Ошолордун катарына эле бизди кошуп койсун. Бактылуулар аз болот экен, жакшылар аз болот экен, адал аз болот экен, арам көп болот экен туугандар. Ошон үчүн биз алхамдулилла деп Алла Таалага шүгүр кылайлы. Бул эки. Үчүнчүсү мусулмандын жашоосун кооздой турган, мусулмандын жүрөгүн нурлай турган, кабырын нурлай турган, көңүлүн ток кыла турган, жан дүйнөсүн байырта турган амалдын бири бул дуа экен. Ар бир мусулман эркек аял Алладан дуа кылып жашасын. Эрте менен, кечинде дайыма Алла менен байланышып, Алладан жардам сурап, жараткан Алла Тааладан жакшылык сурап, жараткан Алла Тааладан жакшы иштерди кылганга жардам сурап, өзүн эстегенге, өзүнө баш ийгенге, неаматтарына шүгүр кылганга жардам сурап, ибадат кылганга жардам сурап, күнөөлөрдү таштаганга жардам сурап, Алла Тааладан дуа кылып жашайлы. Өзүбүзгө да дуа кылайлы, үй бүлөбүзгө дуа кылайлы, бүткүл адамзатка дуа кылайлы, дүйнөбүзгө дуа кылайлы, динибизге дуа кылайлы, ахиретибизге дуа кылайлы. Туугандар, дуада Алла Таалам өзү буйрук берген. Уд'уни астажиб лакум. Силер менден сурагыла, дуа кылгыла, мен кабыл кылам деген. Буйрук берди, дуа кылгыла деп, уада берди, кабыл кылам деп. Бизге bundan өткөндө бакыт барбы? Өзү буйрук берип атса, дуа кылгыла деп өзү буйрук берип атат, эми өзү уада берип атат, кабыл кылам деп атат. Туугандар, ошон үчүн бу дүйнөдө канчалык турсак, ошого жараша дуа кылайлы. Кабырда канча болсок, ошого жараша дуа кылайлы. Ахиретте канча болсок, ошого жараша дуа кылайлы. Өзүбүздү баары дуага топтойлу. Мынакей дуалардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп дуаларды айтылган, ошолордун бир эки дуасын айтып коеюн азыр. Учурдан пайдаланып. Биринчиси Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзукни. Бул дегенче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 манжасын көрсөтүп туруп, баш бармакты мынакей жумуп, төртөөнү мындай кылган. Ким мына төртөөнү сураса, Аллахумма гфирли вархамни ваафини вахдини, дүйнө ахиреттин бардык жакшылыктарын сурап бүттү деген. Мына ушу дуаны өзүбүзгө кылайлы. Ушу дуаны атабыз үчүн кылайлы. Ушу дуаны апабыз үчүн кылайлы. Ушу дуаны аялыбызга кылайлы. Ушу дуаны күйөөбүзгө кылайлы. Ушу дуаны балдарыбызга, кыздарыбызга кылайлы. Ушу дуаны бир туугандарыбызга кылайлы. Ушул дуаны сиз кимде болсоңуз ошого кылайлы. Бардык мусулмандарга кылайлы. Төртөөнү сурайлы. Пайгамбарыбыз айтат, дүйнөнүн жакшылыктарын бүттүң сурап бүттүң. Ахиреттин жакшылыктарынын бардыгын сурап бүттүң. Бардык ушунун ичинде, бирөөсү да сыртында эмес. Бардык жакшылык ушу ичинде, бирөө да сыртта калбайт экен. Төртөөнү сураң, иш бүттү. Кайсы? Биринчи Алланын кечирими. Экинчи Алланын райымы. Үчүнчүсү Алла Тааланын амандыгы, сак саламатчылыгы. Төртүнчүсү Алланын ырыскысы. Төртөөнүн тең кожоюну Алла, төртөөнүн тең Алла чечет. Ааламдын ээси Алладан сурайлы. О жаратуучу Алла, мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Менде кылмыш, менде каралык, менде тоңмоюндук, менде кандай дегендер бар, я Алла. Лайык эмесмин. Мен ушундай адаммын. Я Алла, сен кечиримдүүсүн. Сен жалгызсың. Кечиргенди жакшы көрөсүң. Сен, я Роббул аламин, кечиргениң менен таанылгансың. Кечиргенди Алла жакшы көрөт, суралганда Алла Таала жакшы көрөт. Суралганда Алла Таала жакшы көрөт. Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет. Ошон үчүн дайыма дуа кылышыбыз керек. Алладан сурап, жардам сурашыбыз. Сурабай койгондун мааниси кандай? Мен өзүм чечем, өзүм кылам, өзүм билем. Анда дагы Алланын каалоосу эч нерсе кыла албайбыз тууган. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма сурап турайлы. Пайгамбарыбыз 24 саат сураган. 24 саат Алланы эстейт эле. Кана ядкуруллах фи кулли ахяни. Хадисте келет, пайгамбарыбыз Алла Тааланы дайыма эстеп турат эле.
жүрегінде Алла Тағаладан сұрап тұрады еле дайым. Эми мына ушу төртөөгө токтоп коеюн. Алланын кечиримин сурайлы. Бу дүйнөнүн бактылуулугу угуп алыңыз. Бала чакалуу болуу да эмес, бай болуу да эмес, депутат болуу да эмес, мансап бийликке жеткен да эмес, көп жашаган да эмес даже. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып, бейишке кирип калганда. Мына дүйнөнүн бактын угуп алыңыз, ахиреттин бактысын угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн Алладан кечирим сурагандын түрүн айткан. Сажда кылганда пайгамбарыбыз айтат, дуа кылгыла, көп дуа кылгыла. Алла Таалага пенде эң жакын болгон учур сажда болот, дуаны Алла Таалам кабыл кылат дейт. Кандай? Аллахумма гфирли дамби куллаху диққаху ва жиллаху ва аувалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Bir саждадагы дуа. Я Алла, менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Чоң күнөөлөрүмдү кечир, кичине күнөөлөрүмдү кечир. Ашкери күнөөлөрүмдү кечир, жашыруун күнөөлөрүмдү кечир дейт. Аллахумма гфирли дамби куллаху диққаху ва жиллаху ва аувалаху ва ахираху. Алгачкыларына, кийинкилерин дагы, ва сирраху ва аланиятаху. Жашырундагы, ашкересин дагы, бардык күнөөлөрүмдү кечир деп. Ошон үчүн Алла Тааладан кечирим сурайлы. Алла, мен көзүм менен канча күнөө кылып алдым. Кулагым менен, оюм менен, ниетим менен, тилим менен, эмне деген. Мен күнөөнүн океанындамын, я Алла. Куткаруучу сенсин, кечирүүчү сенсин. Бейиште жазылган экен. Умматун муднибатун ва роббун гафур. Бул үммөт күнөөкөр, бирок Роб кечиримдүү деген. Карачы. Алла Таалам кечиримдүү. Алла Таала кечирбесе бирөө бейишке кирбейт, туган. Бирөө бейишке кирбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла Таалам айткан, сен биринчи билгин, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок, анан кечирим сурагын өзүң үчүн, бардык момун эркектерге, бардык момун аялдарга. Хадистерде келет, ким Алла Тааладан кечирим сураса, Алла, мени кечир, жана дүйнөдөгү канча момун эркектер, канча момун аялдар, ошонун бардыгын кечир десе, ошолордун санынча сооп жазылат дейт, карачы. А сиз мындай бирледин, bir söz менен 2 миллиард сооп аласыз. Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Я Алла, мени кечир, мусулман момун эркектерди кечир, мусулман момун аялдарды кечир деп койсоңуз, ар биринин санынча сизге сооп жазылат мына. Ошон үчүн Алла Тааладан биз эмнени сурайлы биринчи? Кечирим сурайлы. Айтайлы, я Алла, атамдын күнөөлөрүн кечир, апамдын күнөөлөрүн кечир деп айтайлы. Риваятта келет, эртеге bir kişi beyişte girgenken, beyişte daracası götürülürdü eken. Anan aytat eken, emne sebepten daracam götürüldü dese, ağa cevap veriletken perişteler aytat eken, bi istiğfari valadik laka. Sizdin balanız, siz üçün Allah'dan geçirim suradı ele, oşun üçün daracağınız götürüldü deyip. Karaç. Siz, eğer de geçirim suray turgan bolsanız atağınızga, atağınızın daracası götürülüdü. Apağınızga geçirim surasanız, apağınızın daracası götürülüdü. Özünüzge geçirim surasanız, özünüzdün daracağınız götürülür. Geçirim suragan, istiğfar, bul akbarul hasanat. Жақшылықтардың ең çoğu bu geçirimdi. Bir. İkincisi, Allah mağfirli varhamni. Allah'ın rahimini suraylı. Ya Allah, bana rahimdoluk kıl. Meni rahimine bölü. Jaratkan Allah, meni rahimine kur altırva. Allah Taala'dan rahim suraylı. Ya Allah, rahim suraylı. Allah Taala geçirgenden keyin rahimini alat. Beyişke rahimi menen kirgizet. Rahimi menen ırıskı veret. Rahimi menen saktayt. Allah Taala Kur'an'da en başında ile birinci ayatta aytıp koygan. Ne dep? Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Sırazele. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah'ın rahimini qarаңыз. Alamdı Allah Subhanahu wa Taala pendelerge rahimdılık kılat eken. Pendelerge rahimdılık kılat eken. Boğru ker eken. Allah Subhanahu wa Taala meyrimdүү eken. Şoň üçin Allah'ın rahimi suraylı. Ne dep? Allahum marhamni bil Qur'anil azim. Ya Allah, ulu Kur'an menen maňa rahimdılık kıl. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala'dan rahimi suraýbys. Tak? Üçüncüsü. Allahum mağfirli varhamni ve afini. Afiyat suraýbys. Afiyat degeni sak salamatçılık, amandık, bardık jamanlıktan kutulu. Uşunun adı afiyat dep koyat. Mana ki, ya Allah, Peygamberimizin hadisinde gelet.
Allahumma a'fini fi badani, Allahumma a'fini fi sam'i, Allahumma a'fini fi basari, Allahumma a'fini fi mali, Allahumma a'fini fi ahli. Қарасаңыз, ушундай сөздер келет. Я Алла, көзіме амандық бер, менің құлағыма амандық бер, менің денсаулығыма амандық бер, менің мал мүлкіме амандық бер, менің жан дүйнеме амандық бер, мал дүйнеме амандық бер. Мына қара, диниме амандық бер, үй бүлеме амандық бер. Алла Тағаладан афият сұрайлы. Өзіңізге, ана кіміраке, үшінші болды. Аллахумма ғфирли, вархамни, ва афини. Төртіншісі, варзуқни. Алладан рызқы сұрайыз. Не сұрайыз? Рызқы. Туған, адал киім бұл рызқы. Адал уна же уло бұл дағы рызқы. Адал тұрақ жайдағы рызқы. Пайдалы білімдағы рызқы. Амандықтағы рызқы. Адал алқымдан өткен бұл дағы рызқы. Рызқы бір еле жегенге байланышпайды. Мақұл ба? Бізге қайсы нәрседен пайда алып атсаңыз, ошоны аты рызқы деп айтылады. Ошоны аты рызқы деп атылады. Дейм Алла Тағаладан біз сұрай тұрғанымыз, я Алла, рызқы бер. Қандай? Балдар дағы рызқыға кіреді екен. Алла сізге перзент берсе, бұл рызқыға кіреді екен. Ошон үчүн Алла Тағаладан перзент сұрағанымызда дуа қылайын. Я Алла, маңа иманды перзент бер, тақвалы перзент бер. Жөн эле перзент сұрабайлы. Құранда Алла Субхану ва Тағала үйреткен. Робби хабли милладунка дурриятан тойиба. Ана, Закария пайғамбардың дуасы бұл. Робби хабли милладунка дурриятан тойиба. О Роббы, маңа тартула. Өзіңдің алдыңдан иманды зуррияттарды, иманды ұрпақтарды, иманды тойиба, жақшы, таза, тақва, пакиза балдарды бер. Жақшы, таза, пакиза қыздарды бер деп. Алладан сұрайтырған мұна ке ырысқы туғандар бұл. Шу перзент дағала ырысқы. Пайдалы илім, дүниеде дағы, ақиретте да пайдасы тие тұрған. Бұл да ырысқы. Демек, мұна ке дуада біз 4 нәрсені сұрап алсақ, үйреніп алсақ, ертеге дуа біреуге беріп атқанда үш 4-өні беріңіз, дүниенің барлық жақшылықтарын сұрадыңыз, ақиреттің барлық жақшылықтарын сұрап беріп қойдыңыз, 4-өні сұрасаңыз болды. Я Алла, мені кешір, я Алла, мені райымдылығыңа ал, я Алла, маңа амандық, сақ саламатшылық бер, я Алла, маңа ырысқы бер. Деме, біреуге дуа беріп отқан үшін айтасың. Алла Тағалам сіздердің күнәлеріңіздерді кешірсін. Алла Тағалам сізді барыңыздарды райымына бөлесін. Жаратқан Алла Тағала барыңарға амандық беріп, бардық жамандықтардан сақтасын. Дуа бермейсіз бе? Алла Тағаладан сұраңыз. Алла Тағалам сіздерге рызқы берсін. Адал, берекелі, ыззатлы рызқы берсін деп Алладан сұрайын. Жаратқан Алла бұлардың күнәсін кешір. Жаратқан Алла бұларды райымдылығын ал. Жаратқан Алла бұларға амандық, сақ саламатшылығын бер. Жаратқан Алла бұларға рызқыңды бер. Ана. Şu 4-өні сұрасақ, мына дуа. Демек, башында келейді тұрғандар, мен сіздерге айтып кеттім еле, әрбір мұсылман еркек аялдың жашосында 4 нәрсе. Биринчisi Allah'ın zikiri, ikincisi Allah'ın şükürü, üçüncüsü dua dedi gele. Ne dedi gele? Dua. Mına ki dualar öte köp, kısqa uşunu bir jattap alsaq dagı öte çoğ iyigilik bolot. Emi dördüncüsü olsa istiğfar. Leken istiğfar. Allah Tağaladan geçirim sorap, gün sayın ertemenen dagı, geçinde dagı geçirim sorap yaşaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Man lazimal istiğfar. Kim istiğfar Allah Tağaladan geçirim sorağanda bekem qarmap жүрсө. Maqul mu? Ja'alallahu lehu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ağa 3 belek var eken. Birincisi Allah Taala kim istiğfardı bekem daima aytıp жүрген kişiге ayalga Allah Subhanahu wa Taala bağını açat eken. Жолун ачат экен, ырыскысын ачат экен, ага тар болбойт экен, ага кең болот экен. Экинчиси, жараткан Алла Таала анын кайгысын кетирип, курсанчылык берет экен, кыжалатчылыгын кетирип, көңүлүн көтөрөт экен. Эки. Үчүнчүсү, анын ою, күмөнү жетпеген жерден, күтпөгөн жерден Алла ырыскысын жеткирет экен. Ушу кимге? Истигфарды бекем кармаганга. Daima aytып жүргөнгө. Алгандай, мынандай деп айтасыздар. Астагфируллаха ва атубу илейх. Эстен чыкпайбы? Астагфируллаха ва атубу илейх.
Астағфируллаха ва атубу илейх. Алла Таала өзі пенделеріне бұйырған. Сіздер жаратқан Алла Субхана ва Тааладан кешірім сұрағыла, жана тоба қылғыла. Пайғамбарымыз айтады, мен бір күнде, бір риваятта 70 жолу, бір риваятта 100 жолу Алла Тааладан кешірім сұрайым, жаратқан Алла Тааладан тоба қылам дейді. Кешірім деген мындай: я Алла, менің қылған кемшілік қата күнәлерімді кешір. Тоба қандай? Мен ошо күнөөгө кайра кайтып барбайын деген сөз. Бүгін алымдар айтышат, бүгін үммет кечирим сурап атат, бирок тоба кылбай атышат дейт. Мааниси кандай? Я Алла, мени кечир деп айтып атат, бирок ошол күнөөнү кайра кылбайм деп убада бербей атат дейт да. Момент болсо да кылып кое берем дегендейчи. Жок, тоба керек экен. Кандай? Я Алла, мени кечир, эми мен ошо күнөөгө кайтпайм. Мына ушунчалык ушактадым, гыйбат кылдым, бирөөнү сөктүм, бирөөнү тилдедим, текеберлендим, көрө албастык, кандай неме болсо да, я Алла, кечирип кой дедикпи? Болду. Эми Аллага убада берейли, мен ушунда кайта албайм. Эми эч кимди мен кордобойм. Бирөөнүн үстүнөн мен күлбөйм. Бирөөнүн үстүнөн сын такпайм. Бирөөгө мен маскарлап ат койбойм. Бирөөгө мен текеберленбейм. Бирөөгө да мен ичи тардык көрө албастык кылбайм. Бирөөгө дагы мен чагымчылык кылып ортосуна от таштабайм. Эми будан ары мен намаз таштабайм. Будан ары мен алхамдулилла өзүмү сактайм. Күнөөлөрдөн дагы сактайм. Кумарга барбайм, зынага барбайм, аракка барбайм, уурулукка барбайм. Эч кимди мынакей ушу жаман иштерден кайткандын аты тоба деп коет. Не дейт экен? Тобанын мааниси руджу, кайтуу. Кандай? Арамды таштаң, Аллага кайтың. Арамды таштаң, адалга кайтың. Бузукулукту таштаң дагы оңолууга кайтың. Караңгылыкты таштаң, жарыктыкка кайтың. Дозоктун жолун не кыласыз? Таштаңыз дагы бейиштин жолуна түшүп алың. Ушунун аты тоба. Кечирим сураган, ушуга чейин канча кемчилдик ката болду, я Алла кечирип кой. Будан ары келечекке мен ошо жаман иштерге кайтпайм, ушунун аты тоба. Түшүнүп алдык да. Ошон үчүн экөөнү кошо айтабыз. Астагфируллаха ва атубу илейх. Я Алла, мен сенден кечирим сураймын, жана тоба кыламын деп. Ушуну иншалла жашообузду ушу менен кооздойлу, ушу 4 нерсе менен кооздоп коет экенбиз. Кандай? Алланын зикири менен, Алланын шүгүрү менен, Алла Тааладан дуа кылуу менен, Алладан кечирим сураган менен, мына аалымдарыбыз ушинтип айткан.